Жана ошондой эле бидаттын чыгышына себеп болгон дагы бир чоң себептердин бири бул сокур ээрчүү. Азыр көптөгөн адамдарга Куранда ушундай келген экен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө ушундай келген экен, Куран сүннөттү кармалалы, ошо менен динди жайылталы десең, баланча молдо мындай деп айтып атпайбы, баланча устаз тигиндей деп айтып атпайбы, ошолорду ээрчийм деп жооп кылат. Анан аларга айтсаң, алар деле биз сыяктуу адамдар, алар деле жаңылат, алар деле ката кетирет. Ошондуктан мен болобу, башка адам болобу, баарыбыздын кылган ишибиз, айтып аткан сөзүбүз ошо далилдин негизинде кабыл алыныш керек. Далилге караш керек. Эмненин негизинде кылып атабыз, ошого карап, ошо менен далил менен ошо адамдар сөзүн таразалашыңар керек деп айтсаң дагы кабыл алышпайт. Жок, ошолорду ээрчи берем, анткени мен ошол адамдан уккам, ошол адамга ишенем. Сен эле кыйын болуп калдыңбы, сен эле билесиңби, алар билбей калдыбы деп эле ушундай сөздөрдү айтышат да болгону. Бул деме сокур ээрчүүлүк деп коет. Динде кандай адам болбосун, кандай илимдүү болбосун, ал адам ката кетириш ыктымал, жаңылыш ыктымал, билбей айтып алыш ыктымал, түшүнбөй фатва берип коюш ыктымал. Ошондуктан илимдүү деп эле ар бир сөзүн эле көз жумуп кабыл ала беребизден ошону талдап кабыл алышыбыз керек, тастыкташыбыз керек. Бул кайсы нерсеге таянып айтып атат деп. Мындай элде ошо илим жок болгондуктан ушундай нерсени кыла алышпайт да элдерчи. Сурай албайт. Кээ бирөөсү балким уялат, же сурайын десе, ошо сураганга да илими жок да. Кээ бирөөсү сураса, аны кагып коет. Сен далил эмне кыласың, сен жөн эле жүрө бер да, кыйын болуп кеттиң деп кээ бирөөсү кагып коет. Анткени өзү далилди билбейт да. Бул далилди суроо бул айып эмес. Балким бул биздин ислам дининдеги эң жакшы иштердин бири. Ооба, ар бир адам мисалы өзүнө так билген маалыматын айтып аткан учурда ошо далилин эстеп калыш шарт эмес. Эгерде далилди эстебей калсаң, жөнөкөй сөз менен айтып кой. Макул, азыр эсимде жок болуп атат, тактап берейин, карап берейин, кийинкиде айтып берем деп. Бул жөнөкөй нерсе. Эң негизгиси элге сөз сүйлөп даават кылып аткан учурда, же болбосо ошо даават кылып айтардын алдында өзүң тактап далил менен билип алышың керек. Андан кийин айтып аткан учурда эсиңе келбей калган болсо, же чала эстеп калган болсоң, кийин тактап деле айтып коесуң. Бул эч бир айып нерсе эмес да. Мына ошону көптөгөн адамдар түшүнбөйт. Кээ бирөөсү баягы далил сурасаң кордоп аткан сыяктуу, же шылдыңдап аткан сыяктуу, же менен сынап аткан сыяктуу болуп сезишет да, андай эмес. Элдер ушу карапайым адамдар ошого көнгөн болсо, даават кылып аткан адамдар да ошого көнгөн болсо, бул ислам дининин таза тарашына чоң бир салым кошот да бул нерсечи. Ошондуктан ушул нерсеге жакшылап көңүл бурушубуз керек. Эч качан шариятыбызда сокур ээрчүү деген болбойт. Сокур ээрчүү бул караңгылык алып келет. Сокур ээрчүүнүн натыйжасында көптөгөн адашуулар жана көптөгөн бидаттар пайда болот. Ошондуктан ушундай нерседен өтө сактанышыбыз керек.